Şu Kutmandı men bir tuğadım. Jön ele kamalып atır da. Başka bireyler öldü, saysa başka bireyler öldürse, bul var öyle elde tınçıtam dese kamalıp kesse tura olağı. Çındık var bakırı. Sadır Japarov kamçıyak taşıyıp siler için biz raza can güydürüp çıkadık. Bunday karaştırgılaçı. Kutmanı çıkarıp vergile. Kutmanға okşagan adamlar az. Керек olsa Kutmanıçı. Hakim kıl şaylasam bu. Kutman emne üçün kamal atkandığı jönde suradыңыз mı? Kutman деген балам кайсы күнөөсү үчүн камалып атат? Анын күнөөсү жок деп мына ушунча эл байсаатат сиз али бир да жолу мындай аракет кылдыңызбы бир да жолу? Кудайдын алдына таза боло берели. Мен да Кудайга ишенген балам. Кудай алдына жүзүм таза. Жерде силердин тилиңер бир. Анткени силерди канек томай алып келип койгон. Аны эч бардыгын билесиңер, туурабы? Ошо сиз келгенден кийин башка бирөө койсо дагы элди ынтымакка чакырышыңыз керек эле. Алтындар тилине кирмеш керек эле. Азыр Алтын, Нусу, Самарбек үчөөнүн түз жалган көрсөтмөсү менен тыгып койду, акыйкат жок. Былтыр деле ушул Алтын баш болуп биздин чайкананы тоноп тартып алган аракет кылган. Чорнылары бар, башкалар бар, мына бардыңар билесиңер. Бизге эч тырыштык жок. Келишет, дойлар сурашат, башка кылышат. Нусу, башкалары. Самарбек деген бала бар. Ошо Кутман Бунун башында Каныбек деген бала бар. Биздин маалада өз Кана бир жылы келип кайнатамы уруп үйүнөн канжалатып чыгып кетти. Кана ким таап берди? Эч ким таап бере албады го. Мына ушу алтын деп атырыңар, ушу алтын келгенден бери каравандын ынтымагы кетти. Ушу келгенден бери жана Нүсүгө окшогон балдарды колго алып алып, бир чычка кулак, бир коро малыма булгалайт деп коет. Мына Кыргызстан макал бар. Ошолор келгенден бери мына ынтымак кетти. Ал ОПГнын мүчөлөрү кечегиде ошо бириндик партиясына кызмат кылган баарыбыз билебиз. Сиздин да кызмат кылганыңызды билебиз ошо бириндик партиясына. Жооп бериңиз ошол. Сиз ошондо ОПГнын мүчөсүнө киресизби ошондо? Сизди колдоп келген ОПГнын мүчөлөрү. Алтын менен мына. Жок, шайлады деген жокпуз. Сизди колдоп келди го. Колдоп келген үчүнбү? Мен эми алам бардыгын деле тааныбайм. Чынына келгенде. Бардыгын тааныйсыз. Кимдер менен чай ичкенсиз? Мен эч ким менен чай ичкен эмесмин. Ошолор менен чай Алар колдоп келди. Биздин суранычыбыз ошол топко кошулуп, аким дагы жооп бериш керек. Жоопкерчиликке. Ошол тополонго башкасына аким дагы кошулуп жооп бериш керек. Болду эми. Бир жакты карабай, бир жак адилеттүү чечим. Ошол уюшкан топтун башында бар аким да. Аким бар да. Өзү Жооп бериңиз. Кагылайын эл журт, кагылайын туугандар. Ушу Кутманды мен бир тугадым. Жөн эле камалып атыр да. Эч минези жок эле, күнөөсү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териштиргиле да. Ушу мен сүйлөгөн үйүндө балдары ызылдайт, бияка бир туугандар ызылдап атыр. Міне ушу шайлоодун шарапаты менен ушинтип кетише береби? Ушинтип эле башка бирөөлөр өлдү, сайса башка бирөөлөр өлтүрсө, бул бар эле элди тынчытам десе камалып кетсе тура болобу? Чындык барбы акыры? Садыр Жапаров камчыяк ташыйып, силер үчүн биз раза жан күйдүрүп чукадык. Кагылып кетейин балдарым. Эми ушуну мындай чындыкты бир чечип койгулачы. Элге жардам берем деп камалып отуру. Элди тынчтандырам деп кармалып отуру. Мындай биякта туруп өрсө болбойбу. Бычак жегенде жүрү оякта жыргап. Бул жатыры саргайып. Мындай караштыргылачы. Садыр Жапаров кагылып кетейин. Уулум болду мен. Бүгүнкү элдин талабы мына өзүңүздөр билесиздер 4-октябрь күнү 2020 жылы парламент шайлоо болуп өттү. Ага элдин баары нааразы болуп 5-октябрь күнү республика боюнча ар бир район республика боюнча тополоңдор башталды. Ошондой эле тополоң, ошондой эле көрүнүш биздин Аксы районунда, Аксы районунун Кербен шаарында ошондой тополоңдор болуп, мурунку бийликтин өкүлдөрүнө нааразычылыктар чыгып, мурунку бийликтин өкүлдөрүн кетсин, кызмат ордуларын бошотсун деп, жаңы өкүлдөр келсин деп ошондой талаптар менен Аксы районунун ар бир бурчунан элдер келип чогулду бул жерге. Чогулуп тарапма тарап болуп бул жерде биримдик партиясы мекенин болуп, кыскасы тарапма тарап болуп уруштар башталып кетти. Ошонун негизинде ошол
уруштардын башында мына Кербенин жашоочусу Алтын деген, Нүсү деген балдар, мен аларды лично өзүм тааныйм да, тааныган үчүн. Мен мисалы калгандар боюнча маалымат бере албайм. Ушул балдар урушту баштап биз акимди колдоп келдик, аким ордунда калсын деп, калган эл аким кетсин деп, ошонун негизинен уруш чыкты. Уруш чыгып, ортодо мына Улан деген акебиз, ал мен менен коңуш болуп деле жашап жүргөн, аны мен өзү кичинекейимден деле тааныйм. Ошол киши ортодо каза болуп калды. Каза болуп калган адамды ким өлтүрдү аныкталбастан, мына азыркы күндө ошол тополоңду ажыратып жүргөн адамдарды апарып камап, ошол адамдарды, террористтерди кармагансып, үйлөрүнөн, көчөбөлдерден спецназдар кармап кетип, мына азыркы күндө Кутман деген аке сурак берип атат. Биз ошонун тарапташтарыбыз, ошону чыгарып коюуну суранабыз, ошону биз талап кылабыз. Бул жерде бир тараптуу эмес, эки тараптуу карасын. Ошол урушту башын ким баштаган, башында кимдер турган, ошолордон бери сурап, анан акырында ошол митингде ажыратып жүргөн элди чакырып анан сурасын. Булар ошол эң акыркы эле чекит тап келип эле апарып сен жүрүпсүң деп эле камап койбостон, башында кимдер болгон, бычакты кимдер сайган, бычакты кимдер көтөргөн, ошолорду чакырып бирме-бир сурап, мына бычактары мен угушум боюнча өзүм билбейм, бирок милицияда деп азыр билип атам, ошол бычактарды апарып текшерип, экспертизадан өткөрүп, бычак көтөргөндөрдү тоже апарып сурак кылсын. Сурак кылып эки тараптуу карасын. Атым Эсеналы Ормоналиев Касым Алиевич. Аксай райондук маалымат администрациянын башчысы акиммин. Ошо 6-7 октябрда болгон тополоң боюнча тергөө иши башталган. Тергөө иши баштап жүрүп жатат. Ушул элди ынтымакка келтирүү, тергөөдүн акыйкат жүрүшү боюнча райондун ардагерлер кеңешинин төрагасы, ушул жерде аксакалдар, райондук аялдар кеңешинин төрагасы, жаштар кеңешинин төрагалары менен биргеликте өзүчө отурум кылып, ушул элди ынтымакка келтирип, ушул тергөөнүн акыйкаттуу, адилет жүрүшүнө бир салымыбызды кошо эле өзүбүздүн дагы сунуш ойлорубузду жеткизели деп сүйлөшкөнбүз. Ал жөнүндө маселе каралган. Жакын арада ошол аксакалдардын атынан тийиштүү жерлерге кайрылмак элек. Мен дагы ушу элдин, райондун тынчтыгы, жарандардын коопсуздугу үчүн мен да өзүмдүн укугум негизинде тергөөдүн акыйкаттуу калыс өтүшүнө кызыктармын жана ошол боюнча аракетимди кылам, айта турган жерге айтып жеткизебиз. Бул үчүн айтып атат, сизди уюштурду деп атат го? Эми элдин арасында ар кандай айтыла берет да. Мен уюштуруучу эмес, даже жабырлануучумун мен. Мен жабырлануучуларга кирем. Ошо 6-күнү эми башынан айтпайын жана айтылды. 6-күнү келип ошо кетесиң деген маселе чыгып, ошодон улам анан ушул мемелер жыйынтыкта ушундай болду да. Эми аймактагы иштердин баардыгын, көмөскө иштерин Каныбек Туманбаев башкарат. Ал Алтында айтып атышат. Ошол адамдардын таасиринен тийиштүү мамлекеттик кызматтар чыга албай, ортодо элдерде бир чоң ажырым пайда болду деп атат да. Ал сиздин тааныштыгыңыз барбы Каныбек Туманбаев менен? Кандай адамдар аймакта бир эмне иштер менен алектенишет? Каныбек Туманбаев менен тааныштыгым бар. Буга чейин болгон. Ал ошол 2015 жылдан бери ушу жогорку кеңешке талапкер болуп келгенден бери ушу Аксы элине көптөгөн жардамдар кылып жүргөн. Мен ошол райондо дагы башка кызматтарда иштеп жүрүп, ошол аймактарга жардам бергендер боюнча маалыматым бар. Анан азыркы айтылып аткан сөздөрдү аны эми канчалык деңгээлде ошончолук. Шайлоодо Биримдик партиясы менен чогуу иштеп кызматташкансыздар да ал киши менен. Мен алды менен тыкыранда кызматташкан эмесмин, бирок Биримдик партиясында баягы кызмат катары караган, кайрылган маселелерин карап бергенмин. А так андай Биримдик партиясында толук кандуу иштеген эмеспиз. Мен свидетель болуп бардым. Мен ушул жерде болгом, Тополондо. Күйөөмү чалып, чайханадан чакырышкан, чайхананын жабайлуу, жаппайлуу, көчө Тополон болуп атыры деп. Мен келгем, ошо 11ден 15 мүнөт өткөндө келдим. 11:30 мен уже ошол жерде турдум магазиндин алдында.
Кутманыкелер тиги кинотеатрдын өйдө жагында турушат эле. Эки жак тартышып эле сүйлөшүп турушат эле. Ок атылды, баары бияка карап чуркады. Кутманеке сыртта турат эле. Ага чейин мен келдим, мен күйөөм истедим. Мен деле ушинтип күйөөмү бияка тартып өрүп адамдар. Мен күйөөм аркасынан кууп жүрө турган болуп калдым. Күйөөмө чалсам албайт. Многу жерге чейин келдим, Айлаев Кербенге чейин келдим. Кутманекелер уже бияка атчандар чуркап кирип кеткенден кийин анан түшүштү. Ол жерге келип караганымда тийбегиле скорый чакырайлы деген сөздөрү мен уктум. Мен өз көзүм менен угуп, мына саат 12ге чейин ушул жерде турдум. Саат 12де чоң базар жакка карап атчандар кетишти. Ага чейин Кутманекелер бияка кирбеген. Бул жерде турушкан экен, топ болуп турушкан экен эркектер. Анан тийбегиле скорый чакырайлы, өлүп калат деген сөздөрүн билем да менчи. Ошол боюнча мен кече показания берейин деп барсам, бизди сотко коюшпады. Мен деле өз көзүм менен көргөнүмү айтайын дедим эле барып. Бүгүн Аксы районунун Борбору Кербен шаарында саат 2-де Аксы районунун жалпы элинин элдик жыйыны болуп өттү. Ал жыйында төмөндөгүдөй маселе каралды. 4-октябрда болгон шайлоодун жыйынтыгы менен Кыргызстан боюнча жалпы массалык төңкөрүш болуп, ошондой эле нерсе биздин Аксы районунда да болуп, аягы массалык тополонго, уруш жаңжалга айланып кетти. Ошону биздин Аксы районунда тергөө болбой, ушул жерде иш козголуп, бирок Жалал Абадтык областтык УВД алып кетип, ошого катыштыгы бар деген балдарды бүт ошо жака барып сурап, ичинен күнөөсүз бир Кутман деген баланы камап коюп, экинчи тараптын 3-4 адамдын, каршылаш тараптын көрсөтмөсүн камап коюп, туура эмес камап коюп. Ошонун жыйынтыгында элдер келип, акимден жогорку жактан суранып, ошону туура тергеп, туура тергөө жүрсүн, тергөө Кербен шаарында жүрсүн, УВДга бардыгын убара кылып, неме кылбай. Ал жакка барып бирден сураганда коркутуп аргандай иштер болот да. Ошонун жыйынтыгында чечим кабыл алынды. Аким мен мыйзам чегинде гана неме кылам, күч органдарына таасир эте албайм. Өзүм укугум боюнча жогорку органдарга кайрылып, ошо тергөөдүн туура жүрүшүн контролдойм, киришем деген убадасына эл ишенбей, өздөрүнүн арасынан атайын комиссия түзүп 5 кишиден ошол аким менен бирге иштешип, аким кайсыл жактарга кабарларды берди, кайсы жактан талаптарды кылды, кайсы жактарга сунуштарды киргизди, ошолорду контролдоп туруш үчүн 5 адамдан комиссия түзүлдү. Бүгүн ошол жыйындын чечимин даярдап комиссия акимге беребиз, анан иштин дальнейший жүрүшүн өзүбүз контролдоп элге жеткизебиз. Жана элдин ичинде дагы болгон нааразычылыктар, туура иштер болсо, ошону кагаз жүзүндө материал кылып, ошо аким аркылуу тергөөгө жакшы далилдерди жеткизишке аракет кылабыз. Мен социалдык маалымат каражаттарынан окудум да. Сиз мындай интервью берипсиз. Элди кошун ошол тигилер ошо мени колдоп келген депсиз. Туурабы ошол? Алар ОПГнын мүчөлөрү болсо, уюштурулган кылмышкерлердин мүчөлөрү болсо, анда сиз дагы ошолорго кошулат экенсиз да? Алар сизди колдоп келген болсо. Элди кошун деп интервью берген эмес. Жок, социалдык маалымат каражаттарда жүрөт. Элди кошун экен деп мен кийин билдим деп бердим. Кийин бир күндөн кийин билдим. Сизди колдоп келген да? Элди кошун экен деп мен кийин билдим. Ошол кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин билесиз. Ошол күнү элди кошун экенин билген эмесмин. Тааныбайсызбы сиз аларды? Кимди? Элди кошун деп дегендерди. Таныйт да. Таныган үчүн бир күндө калп бересиз, ана бир күндөгү. Мен эртеси күнү уктум деп атырмын элди кошун экенин. Мен ошол күнү элди кошун деп айткан эмесмин, келиптир деп. Мен Шадыбекова Гүлмира атым. Шадыбеков Кутман Бекмуратованын акыйкатын издеп келдим. Каяктан болосуз? Мен Коштөбөдөн боломун. Биз укпай калдык эле. Бүгүн 5 күн болду укканыбызга. Жүрөгүм сыстап тура албай атырмын мен. Мен сизден суранамын, ушул акыйкатты чечип бериңиз деп келдим, агай.
Menden kiçiksizbü, ulusuzbü, agay uşunu mega çeçip çıkarıp berin dep geldim. Üyünde baldar oturu, ayal oturu, bir tuğandar güyü oturu. Ne deysiz siz? Kalay ne deysiniz? Çınlık var mı bu yerde? Turağı bizge tölke çıkar öyle beriniz. Anın hiç kanday günözü yok da. Akırı şunca eldele görüp atat ko. Kança ek köçmüna altın degen balazı Moskvadan gelgenden beri bizge tırıştık berбейт. Үйдү барып коркутат. Кутман каерде болбосун азылат. Korkutular boldu. Ake ben silep koyun. Ben Kutman'ın gelinçeği Ben Mamad Alieva Amina bolom. Nerede çayxanamın bayda çayxanasının en küçüğü karındaşı bolom. Biz özüm de küçüğüne barılı da şuna cevap at. Biz şu çayxana iştegenden beri çornilari var, başkaları var, buna bardыңар bilesiңер. Bizge hiç tırstıq yok. Gelişet, doyla suraşat, başka kılışat. Oşu Kutman ükем келгенден бери Altın, Nusu, Ulan da var. Oşu Ақтамайлан балдар, oşu Nusu, başkaları. Samarbek degen bala var. Oşu İyi, Kutman bunun başında келгенден Kanibek degen bala var. Bizde mahallada Özbek, Kırgız degen жоқ болып қалды. Мына ушу ажыға барып келіп, жақсы бала. Мен еш жана кылбаймын. Ажыға барып келіп, ушу mahallada дилимдай поддержка кылат. Биздин балдар подростковый балдарга тынччылык жок эле. Аке, тынччылык жок. Биз өзбектердин балдары кенен жүрө албайбыз. Мына ушу Кутман келип бизге поддержка кылып, дайыма бизди карап жүрөт. Мен өзүм 4 балам бар. Мен Кутманга айттым, үкө дедим. Азыр подростковый балдар телефон чыкты. Жакшы оюндар бүт көбөйүп кетти. Ушу балдарга бир нерсе кыл, спортивный зал ачып бер деп мен өзүм сурангам Кутманданчы. Эже Кудай буйруса жакшы нерселер болот. Жакшы пландарды койгонбуз. Мен айтканмын, ушундай жакшы жаналарды иштесең, мен өзүм коммерция кылам. Мен сага жардам беремин. Полный эмне иш болсо мен жардам берем деп мен өзүм Кутман менен сүйлөшүп жана калганбыз. Ойлорубуз, жакшы ойлорубуз болгон. Жакшы нелерди план кылып жүргөнбүз. Ушу шайлоодон кийин ушу иштерди аткарабыз деп даярдык көрүп атканбыз. Ушу балдарга, ушу подростковый балдарга ушу телефон менен жүрбөстөн жакшы ушундай залдарды ачабыз деген пландар болгон. Кутман бизге поддержка кылат. Ақтамайлада биз мына ушу Кутман ükем келгенден бери кенен жүрүп, кенен сүйлөп калдык. Чыгарып бериң бизге Кутманды. Hakikat gerek. Hakikat бизге керек, чыгарып бериң Кутманды. Men söyleyeyim. Аны карабагыла, аны эч күнөсү Муна жок. Феруза болам, ошо Анвардын аялымын Амбайта дагы. Бул 1 жыл алдын былтыр деле ушул алтын баш болуп, биздин чайхананы тоноп, тартып алган аракет кылган. Менде полный уликалар бар эле, унчукпай койдум. Уже тажадым мен деле кечкери күйөөм аркасынан бияка чуркайм, анысы тонап кетет, бунусу тонап кетет. Ушу Кутман эке келгенден бери тыч жашап калдык. Алтын ошого рахматтылык өтүп кеткен бардыгы бар эле. Баш болуп, мына эч кимге биз айтпаганбыз, ошондо мына алтын ошонун башында болгон деп. Мына мен деле азыр айтып атам. Ошонун башында ошо алтын деген болгон. Нусу болгон, ошо Уланке болгон, бардыгы болгон. Башында болгон. Мына күйөөмү бияка барып уруп кетишет, бияка барып уруп кетишет. Мына жакында бирөө менен судиться кылып келдим. Канча жолу травма болду экен ошо балдардын айынан. Эми тынч жашадык дегенде дагы бир эмне менен апарып о жерге коюп койгон, ал туура эмес да. Мына кимге жамандык кылыптыр? Эч кимге жамандык эмес. Кимге жамандыгы бар экен деп. Унусуну деле бардык каргап шыртап жүрө. Мына ким Кутман экеге ким жамандык кылды? Мындай бир элден мындай сурагылачы, кимге мына жетим жесирлерге жардамы тийип атыры? Ажыга жөнөтөт, ар жылы балдарды ажыга Men de söylep koyun. Men жалгыз бой аялмын. 6 балам бар. Ана мен şu Kutmandardын коңшусумун. Мага акимчиликте жардам берген эмес. Өкмөттө жардам берген эмес. Sen кандай жашап атасың деп бирөөңөр сурап баргандай эмесиңер. Мен акимчиликке келип туруп, башыма иш түшкөндө келип ыйлагам. Ыйласам законго таянабыз деп коюп, мени чыгарышып жүргөн. Ушунда мени Кутман жардам берген ошо мезгилде дагычы. Канча жардамдарды мен ушу Кутмандан күткөн. Мен Кутманды мен бүгүн уктум, Кутман ошакта камалып калганын. Ушу коңшусу болуп туруп, мен билбепмин ушу Кутмандын камалганынчы. Кутманды чыгарып бергиле. Кутманга окшогон адамдар аз. Керек болсо Кутмандычы аким кылып шайласам болот. Туура. Баягы тополгон улам болуп атат да. Өткөндө 5-6-7 тополгон улам. Эми болбой турган ишелер болуп кетти. Ойдожок жерде ушундай болду. Бул боюнча мыйзам чегинде тергөө жүрүп атат. Милиция тергөө аткан экен, жакында
тиги Эсенбуга өтүптү. Анан эми бул сиздердин айткан суроо талааңар боюнча муну тергөө чечет. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Сиздин аким экениңизди эми билдим мен Курбискеден болом. Аксынын акими катары ушу суроого жооп бериң да. Ушу күнөөлүү балдар, азыр күнөөлүү деп таап аткан балдар, ушу болгон иштин башында турган сиз ошо күнөөнү мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Башында сиз аркылуу башталган. Башычы кабинетиңизге киргенден баштап, Başı sende болгон. башы сизде болгон. Азыр мен чечпейм да. Начальник проводуктуна келип турбайбы берге? Бардыңар бир тарапсыңар. Силер эмени кандай болгонун бизлер билип алдылар. Эми ар кезден ар кандай ушуну мүмкүн. Мен кече аксакалга түшүндүрүп бердим. 6 күнү эртең менен 8:30 өтүп 9-дарга жетпей. Мага ушу жерде мурун иштеген Рахман аке, аппараттарда иштеген райондук кеңештин катчысы болуп жүргөн. Ошол Рахман аке бирөө Коштөбөнүн айыл башчысы экен, ачкарып тагынган. Анан ошол жерде Мунарбек Мирбек Мунарбек уулу деген бүтүн Кыргызстан партиясынын координатору экен. Биринчи ошол үчөө кирди. Üçöö girdi, giriyor ele, eşten girgende ele Rahman akke doğrum güttü, davay get dedi. Söz peşke gelmeye ele. Anam, ne olup get dedim, no almaştı, ketezin dedi. Ben sizke özüzke bir esite kılmadı mı? Agişinin menen Nuri Mirek yolu görüşken, tanımayın da akımdaydı. Uçlaşkan demesmin. Oşa süleş oturduk, anan naplık söz törüp oldu. Yanagı Munarbek, Mirbek ulu, onu çıkan dele hoca kaldı. Ana süleştik. Mayıl olsun, mıycan çeğinde almasları biz. Birlikte bayram kalan biz. Ben baştan beri ayıp beri benim görgen demesini, tanıgan demesini. Kutman dukkam. Kutman kıyın da uca siz narkı Kutman'a protip olmayız mı bir? Siz ben bolgon ayıp oturup Nege altınlığın üstünü çakır peki karambollar dizip koydu. Ошода. Siz ama oradan Анда мезгилинче ордуна саларды чакырыш керек. Не, алар чакырбаш истери келеди. interview berip akim dışımıza çakırgan dep. Bir de ola çakırgan demez. Ha interview'imiz Ой, сизге келип тургандан үчүн болотпайбы? Менен кол алып бияга бүттү милицияга барабыз деп. Аким өзү айтсын. Ben hiç kim çakıramazsın. Halat geletip koyduğunu Жаңылыкты көрүп отургам менчи. Телевизор көр, жаңылык көрөсөң кирип барып калышты. Ben hiç kimni çakıramazsın. Kutmanı da gütken emesmin, Berkiler de gütken emesmin. Kimde? Yo cana birinci geliyor. Rahman'a geliyor. Rahman'dardı. Giyikler kim? Giyik olsa Kutman'daydı oradan Kutman'da. Benden bir sıra var da. Berkiler. Hey alar anan giyin var işte. Şu geri benim Tanıvaysmalar. Eseneke. Кана бир жылы келип кайнатамы уруп үйүнөн канжалатып чыгып кетти. Кана ким таап берди? Эч ким таап бере албады го. Мынам Ошо Анан эми бир элге жакшылык кылган Кутман деле апарып кийип койгондар. Мисалы Кутмандынчы кумурскага дагы зыяны жок. Караванды экиге бөлгөндө бүт ушул алтындар. Ошолор келип баштап ушушты. Урматтуу туугандар, менин атым Тургунбаев Акылбек Кермен шаарынын жашоочусу болом. Мен эч кимге тартканы келбедим. Ушу уруш жаңжал болгондон бери мен башынан аягына чейин жүрүм. Адам жүрүп мына ичинде жарылат экен бир күнүчү. Анан ушунча эл чогулуп туруп мен да бир өзүм оюмду айтып коеюн туугандар. Мына ушу алтын деп атыңар, ушу алтын келгенден бери каравандын ынтымагы кетти. Туура. Эми караванга ушул эле территорияга кирбейт да, бул мэрияга, Ворошилов, Кырписке, бияга Мамай, бияга Текеге чейин турабы урматтуу туугандар. А келгенден бери эле мына биринчи менин досторумду каматып берейин деди. Аны бардыңар билесиң, интернетке чейин чыкты, она заправкада Кутман эке иштейт. Ошонун баласы Тимур деген баланы урдурду 4 балага. Турабы мына урматтуу туугандар. Мына ошолордун соту азырга чейин бүтпөй атыр. Ошонун башында да алтын турган. Мен до конца жүргөм ошондо. Мына азырга чейин бүтпөй атыр.
Al iş bitmey turup berdimden Anvarkilerge öttü. Çayxana payxana anan karavan men karayım tigi karayım. Al ne çorny bolup ketken. Opuk işlik bu. Anam. Anam kırışadı var. Anam nake ulaneki rahmatı kafe saldı. Ayerde hem Kürpüske karavan styçka kıldı. Turavı? Tura. Na o şehirde ikinci styçka baştaldı. Turam na tışta ultranar dozum na men karavan Kürpüske'de dostlarım köp bitele. Biz dost bolla жүрөбүz. Uşu gelgi çekti. Bir del karavan Kürpüske bolgun emes. Bardığısın akelerimiz, yükelerimiz, kuda tamır söktörüz var. Turavı, bardığımızı tanıyız, birbirimizi. Uşu gelgenden beri, jana nüsük okşagan baldardı kolga alıp bir çiçka kulak, bir korom aldıma bulgalayt dep koydu. Kırgızda makal var. Oşular gelgenden beri mına ıntımak ketti. Hurmat tuğanlar, mendeleçi, süylebeyli o yerde turerden болады, uğupçu. Boğanı men hakikatlı, çındıkты görüp жүрөм, pastayanla. Şerde oşo günü de жүрдüm ben. Ha gelip alıp durma, bir gün burun o şerden nusu men özüm ayttı. Ake dedi, baldarınız teçe ötüp koğan dedi, Kürpüske men nuşağız dedi, kolum uçtum ötüyüp. Kamera oldu o şerde tüşken uşum kolu. Oşo ayratta kamera oldu. Bence men bir Kudaydan korkmam, eskimden karzım yok. Kudayga şükür. İşim var, übülem var. Berde men biröөнү жактайын деп edим. Men hakikatты aytkаны geldim. Eki jakты karazım bile. Oşa onu altı menen nüsünü koşa tartsın. Şerde eldik koşun gelip durandan keyin bıçak sayış gerek beldik koşun. Turavı. Ananı ulanı keyin oşu kafesinden alıp çıkıp ketip. Alp gelip berdi. Ake siz turup berin dep durandan keyin bağırdığı taşta alıp kaçıp ketip turup bir adamdı. Berdi oşa günü için 12 aylık ben adamlar жүргөн. Biriyle Kürpüske men karavan жүрдү. Turavı. Anam biriyle adamda aparıp kamalı öyle erdi. Üç tane jalgancı ve uşa jalgan pakazeni örgenler üçüğün kamaş gerek birinci ölçüyette. Жетінші каналындағы беріш керек. Anan кейін жалған нәрселерді аролына айтып. Ешкім алны улан екені өлтіргенін ұрған өткен емес. Аны bir Kuday bilет, қаяқтан не болғанын. Туравы? Ошо да анан берге кел олы. Bir tarafta karay vermesinden iki tarafta ten karazın. Biz okşuğunların ünün uqsun mına. Uşa kamera tartıp atır kim bolsa da men Liva жерге барып hakikatты айтамын. Бердечи ошо мына алтын деген келгенден баштап паланчаңына, түгүнчаңына, тигүнчаңына уруш керек жана нүсүгө окшогондорду кошуп ал. Туурабы? Алтындын жанында мен үшөө эң көп мен жүрдүм, 2 жыл жүрдүм мен досторум менен кошо. Бирок Кудайга шүгүр ушу жаман нерселерден аралашпаган экенмин. Балдарды буруп кетти, арбеле кылды. Бирөөгө бирөөдү салды, бирөөнү барып ур деди. Бардығы бычақ сайған, жестерін даже күткасында жыртылғандары бар. Ошыларды не бычақ сай деп шақырғаспыз сіз? Не шақырғасыз? Кімге қарылышыңыз керек? Бардығына бычақ сайған. Оларды неге жоопқа тартпайсыңдар? Тура сөйле. Biz айтып кетелер, сен айтып кетелер. Мен Кутманды Силезден көтөрүп чоң өткөн кошуназ болам. Кутман ушунчалык чоңойду, эч кимге жамандыгы жок. İştep жүрдү жакшы, Бишкекте жашап жүрдү жакшы, келип акедеп учаш жүрген эч бирөө менен мушташ деген укпадым. Же бирөө менен алышып деген укпадым. Аким сиз да? Бул биздин аким Туравы районунун акими. Давайте сиз областка чыгың. Ошолор. Жогорку ак үйгө чыгың, көк үйгө чыгың. Неге бул Кутманды камап коёшуз? Siz, bugünden başlayıp, Ошол мезаныңызды этиң, губернаторга чыгың, ак үйгө чыгың. Срочно бошотсун. Бошотпадон да биз барыбыз. İşleyen adamlara versin. Biz ушул контрол алышы керек. Ушул боюнча мына Акса Айлар кеңешинин төрагасы орунбасары турат. Алдыңыздарда. Biz süйлөштүк. Жана айттым го. Süйлөшүп, кандай кылабыз? Жана эле айтып. Сиздин адамдар бүт бычакпен келди го ошондо. Не бычак сай деп. Сен мен адам деген жок. Мен эч ким адам. Сизге келген бычак менен 4 бала бычакталган. Анан Мени уксаңыздар. Ал жерде келгенде кербен балдарынын ичинен мени колдогон да болду.
Jarımından östör. Kimler? Yok. Oşalardı neyge joğup'a takmayısınlar. Östöründe kandidatlar var eken. Atap ketmeysiniz. Ayda 3-4 kandidat bolup dese katışkanlar bilezi. İlgeri aytıpsın meni koldapan dep. Men suram var. Ulan koldadı. Menin gelgenim sebebi oşol neme uruş topolan bolgandan ki bolgonga baylanıştуу. Bir yerde hakikat bolbay kalgan sebebi narkı tarap keçegide region kanalında televideniyede bir tarapты süylöp bir tarapta jurnalistlerden bir tarapты ошондой эле 7 kanaldагы bir tarapты neme мындай эч кандай чечими жок эле булар жарыя кылып жүргөн ошого кыжырланып мени кошо тууган урумда келди мынакей эмне үчүн ошо bir tarapты карап койду ошону анан дагы ошол жерде сиздин ошол жерде сиздин интервьюңуз дагы бар мени коргоп келген элдик кошуун деп алар билесиз баардыгы эле билет алар ОПГнын мүчөлөрү экенин сиз дагы ошондо ОПГ мүчөлөрүнө киресизби ошондо ал ОПГнын мүчөлөрү кечегиде ошо бириндик партиясына кызмат кылган баарыбыз билебиз сиздин да кызмат кылганыңызды билебиз ошо бириндик партиясына анан ошол мен бир список мен тууган урумду бир список кылып сиз жөнөткөн экенсиз сенин тууган уруң көп экен биримдикке неме колдоп таштап койсун деп ал бар ал списоктор бар полный мен тууган урумду список кылып жөнөтүпсүз анан ошого жооп бериңиз ошол сиз ошондо ОПГнын мүчөсүнө киресизби ошондо сизди колдоп келген ОПГнын мүчөлөрү Алтын менен мына жок шайлады деген жокпуз сизди колдоп келди го колдоп келген үчүнбү туугандар мени колдоп келген үчүнбү ошо мени колдоп келген балдардын бири мүчөлөрдү атын атап кетиңиздер Турат алтын азыр жок болду эмнеге жок болду жок кандай Аягына жүрүп кайлы. баарын айтын мен эми алардын баардыгын деле тааныбайм чынына келгенде Бардыгын тааныйсыз. Кимдер менен чай ичкенсиз? мен эч ким менен чай ичкен эмесмин Ошолор менен чай ичкен. алар колдоп келди алар деле чын келгенде максат жарымы мени иштесин үчүн кетирбейли кармайбыз дешип атат жарымы башка кандидат болуп калат экен өзүбүздүн коюп калган деген аерде ушундай маселелер болот жерде 3-4 кандидат урмат аким сиз ошого келип калганда Күрүскеден алып кетет экен анан көрү Кербенден болсун анан көрү Каражаштан болуп калсын деген аерде ошондой 3-4 кандидат болуп атты Закон боюнча 3-4 кандидат болуп атты баардыгы эле мени колдой берген жок туугандар баардыгы деле мен да бир суроом бар анан биздин суранычыбыз ошол топко кошулуп аким дагы жооп бериш керек жоопкерчиликке ошол тополонго башкасына аким дагы кошулуп жооп бериш керек болду эми бир жакты карабай бир жак ошол уюшкан топтун башында бар аким дагы аким бар да өзү жерден Ақтөбөлүктөрдү биротоло мыкачы кылып көрсөтүп атканын менин жүрөгүм ооруйт Ақтөбөлүктөрдүн жаман жагын уксам Ақтөбөлүктөр эч кимге жамандык кылган жок мен акимге сизге суроом бар сиз Аксы районунун атасы катары ушул убакка чейин Кутман эмне үчүн камалып аткандыгы жөнүндө сурадыңызбы Кутман деген балам кайсы күнөөсү үчүн камалып атат анын күнөөсү жок деп мына ушунча эл байсап атат сиз али бир да жолу мына аракет кылдыңызбы бир да жолу Биз такиевке чейин барабыз. Аягына чыгабыз Аксейли. Анан кийин Шадыбеков Жылдыз деп дагы жүрөт Жылдызды баардыгы тааныйт Жылдыз ал жерде уюштурган эмес жаш балдарды кошуп кетсеңиз ошол Жылдыз деген элге жардам берип жана мына аялдар айткандай ошо карапайым элдерге жардам берет Жылдыз эме ал эч жерде иштеп ал бир жерде иштеп чиновник болуп же элдин акысын жеген бала эмес ал өзү пешене тери менен жашаган бала ал Курбискеден 2 дүйнөнүн чемпионун чыгарды жардам берип
Elge kança karapayın elderge jardan berip atat. Жылдыз жөнүндө жаман сөз угуп атасыңар да бардыңар жылдыз уюштурду деп. Аны жылдыз уюштурган эмес, мына уюштурган аким өзү баш болот. Сиз ушул убакка чейин Алтын Каныбек ушулар уюштурган. Эмне үчүн билбексен болуп отурасыз сиз? Бардыгын билесиз. Тергөө чечет дейт азыр. Тергөөнү да алмаштырыш керек. Тергөөнү бүт сиз тарап, алтындар тарап тергөөчү дагы. Турмес олгор, жалган болуп жатат. Мен дагы наоборот жабыркаучулардын катарына киремин. Мен да закат кылып алам деген. Мен эч кандай эч кимди уюштурган жокмун. Актөөлүктөр чечет жок да мисалы. Түшүнчөгүндө мен эмне сурап койбойсуң, эмне болду? Эмне болду? Аз айтып сурап бере тургам, эмне болду? Мен сизге сурап берип атырмын. 1 айга жакын убакыт өттү. Кутман кайсы күнү өзү камалып атат. Аны айтып атам, аны тергөө чечет. Тергөө сиз тарап болуп атпайбы? Тергөө мен тарап эмес. Тергөөнү бүт ошо чечет тарап. Мен аким катары айтып атам, кече аксакалдар менен сүйлөштүк. Ошо кандай кылабыз, кандай кайрылайлыбыз, бирок үчкө эмес экен. Бирок ошону карылар менен жаштар менен биригип, кайрылуу кырып, коёйлу, аракет үстүп. Аксакалдар менен Аракет. Эже, тергөө эми башталды го акыры. Эми болот, бүтөлөк. 1 ай өттү. Аны тергөөгө айткыла туугандар. Тергөөгө айткыла. Сиз карашыңыз керек ошону. Сиз Биз ошону сүйлөштүк деп атпайбы? Мына кече сүйлөштүк. Ошону эми карап аксакалдар атына кайрылайлы деп атабыз. Майыл кайрылайлы. Келели деп атабыз. Мен да сүйлөп коеюн, менин келгенимдин себеби бул урушта мени да ургансың деп мен өзүм Күрбүскеден болом, дүйнөнүн чемпиону болом, Касымбеков Улан деген. Чемпион деп мени да урган деп мени дагы мен үстүмөн дагы арыз жазышып атат экен. Биринчи күнү мен да келгем, мен келгенде сизге айткам. Мен келсем мындай сөз болуп атыр. Бул айтып аткан экен, мени да колдогон адамдар бар. Мени да колдогондор келет. Мени да элим келет деп аткан экен. Мен сизге айттым, эмне дедим ошондой? Елді бөлбөйм. Мен айтпайм. Мен колдогондо мен элим бар, менин да элим бар. Элим бар да, мен айттым. Кой турла. Мен айттым. Аке дедим. Сиздин элиңиз мына биспиз дедим. Сиздин элиңиз алдагы сиздин элиңиз. Анда алар сиздин элиңиз болсо, булар кимдин эли дедим. Берделер кимдин эли? Биз кимдин элибиз аке? Сиз Аксынын эң падышасы болуп атасыз мындайча айтканда. Биз да сиздин элибизбиз. Биз да антип бөлбөйбүз деп айттым. Ошентип айттым. Мен да bir sözüm var aytып коеюн. Туугандар. Мен да bir sözüm var aytып коеюн. Туугандар, менин атым Айткул. Мен Уланды да тааныбайм. Алтынды да тааныбайм. Дагы кимди айттыңар? Муну деле тааныбайм. Мен бир Кутманды тааныйм. Биякта бүт запись болуп атат. Мен Кутмандын ушу чорнилигине же болбосо бир жерге аралашканын көргөнүм жок. Ушул элдин гана талабын, элдин гана жетим жесирлерге жардам берип жүргөн бала. Мына мечитке канча жардам берип атты. Башка мечит салып да берип атат. Муну эл түшүнүш керек тура. Бул бир адам өлтүргүч болсо, жакимди түртө турган адам болсо, бул эч качан бул жолго бара турган бала эмес. Мен билем ушундай көрүп туруп. Анан мына жерде азыр ой ушундай эле ойлонуп көргөнүңүздө эл башы сизсиз. Эң башы сизсиз. Районду башкарган. Ким башы? Начальник милиция. Бурга. Тергөө чечсин. Кимге башы? Сизге кимге башы? Следователь кимге башы? Алмал Башибек. Ийбейби? Начальник милиция менен сиз үчөөң биригип туруп, ушуну чечишиңер керек болчу. Бир адамды өнөтүп кагазга жазып берип, каралап каматып таштабастан, ошону ортого салайлык. Кел. Мына азыр каналар, алар деле болуш керек. Катыш керек тергөө. Тергөө жооп берет. Бул андай аким болбосо, начальник милиция болбосо, башка орган болбосо, бир жерде эмне элбиз биз аны. Өзүңөргө көрсөтөөр, камап коёбуз. Азыр токтоп туруп. Следствие жүрүп атат, соту болуп атат бүгүн. Кандай следствие болуп атат? Билбейм. Билет. Жалган көрсөтмө менен болуп атат.
Bulboza jakşı adam bolsanız hakim bolup barsanız bolat boçu. Tuğanlar hakikat. Начальник милиция söylüyor. Bunlar mınday eker. Bir adam emez, üç adam emez, beş adam. Yolumuza neyin deparız gerek? Bu alt tarafı El atasın şu. Alt tarafı olacak. Ben bu kişiyi hem görgön emezsin. Bir jolumdan buğandan sürap, bir dinese sürap kergen emezsin. Şu jetim jezirlerge, şu ovlasına, ovlasına şu rayonga bergenin Kutman, biröydü öldüre turgan, biröydü bıçak saya turgan bala emez. Açık var ki. Mende daha bir ne vardı? Esneke men жақсынайыз, ha? Menin şu Kutman'ın akeleri var. Bul jerde sizin günüңüz var mı? Şu 17 oyuncu muşlar. Ne yok? Yaz ver hatta. Siz uşuların bardığını ıntımakka çakır albagandan keyin siz işten ketişiniz керек эле. Давно кетишиңиz керек. Siz SMB начальник милиция үчөөң токтоосуз иштен кетиш керек. Ошо мушташтын айынан бир адам өлүп атат. O yerde jön болгон жок да. Bu yerde sizlerden tiliңер bir. Анткени силерди o Каныбек Томбай алып келип койгон. Аны эч бардыгын билесиңер, туурабы? Ошо сиз келгенден кийин башка бирөө койсо дагы элди ынтымакка чакырышыңыз керек эле. Алтындар тилине кирмеш керек. Азыр Алтын, Нусу, Самарбек үчөөнүн түз жалган көрсөтмөсү менен тыгып койду. Акыйкат жок. Акыйкаты жок, тыгып койду. Чындыгында көрсөтмө бергенден кийин тыгып койду экен. Аким тарап. Аким Курсадияла бардыгына. Бул билет айтпай атыр да, тыл тыйып отур. Чын, бул билет. Bilir ошондо алар чакырат. Милиция чакырбай. Аксагалга тарып калыс сөз айтып коеюн, бери калып келдим. Акыйкат текшерилсин. Барды да туугандар. Мунун эң башы мына шайлоодон башталды. Шайлоодон башталды. Элге басмырла берди делди. Мына карап тур. Ошо шайлоо башталды. Мына Каныбек Томбаев келди. Ошо менен башталды. Бүт жанына топтоду жанагы криминалдардын бардыгын. Опугаларын баарын топтоду. Ошол эле учурда аким дагы келди. Топ келди. Эми аким келди ал. Аким ага чейин келген. Андан кийин айтып атам. Ага чейин мына берде мына ушу Томбаевдин заказы менен пенсияга учак алганда мына Байназаров Өмүрзак кетти иштен. Анан бул мындай адамган. Бүт Каныбек Томбаев, Каныбек бүт барын кызматына бишет эткен бар. Мына жерден 7 миллион алыптыр. Неден 1,5 миллион алган дейт. Бирөөгүн Удун начальник мынагы Шекербек Удуга начальник боло турган экен. Пуко козмакчы мэр боло турган экен. Мына Жеңиш аким боло турган экен. Сагыш жок экен, эзин алып кетирбей экен. Мына ушундай нерсе менен келген булар. Ана ушундан башталды. Анан бу жерде булар жалаң бу жерден булар мындай сүйлөшкөн экен. Мен укшумаган укканым айтам да, калыс сөз. Кербенди төлкө кербендиктер башкарыш керек. Бу жердеги kuruluş, komiterin, Varaşilip, Jergetal, Pergetal bari biri yok bulat berdi degen bular. Bari getirip ana özüs biyleyip degen. Her özün adamı koymak bolgan. Dağı Kuday jalgap, şayloo buzulup ketti tuğanlar. Ozu bari kul bulat elek Kumanbayevka. Unağı şu altına kul bulat elek. Janagılar kul bulat. Emin bunday da, bir yerde men bayağı çın aytkanda kalıs sözde ezin ağlar. Şu men üçün uşuların sözünü işenet. Bunu el ızıldap atkan elde karabaysın. El ızıldap atır şu altın menen uşular. Şu başı kim başın başlagan? Uşular başlaganda. Başından baştabay tüyden başlagan. Gönle janağı janda jürgen ballardan kağıp koyup. Men barıp biz çıkarıp kettik bar. 4 balаны. Gönle jürgen ballardan kağıp koyup. Alar dem deme kılıp haligi. 14 dap gelip, spestas janalar dap gelip korkutup balları. Teröristlerdi karmagan. Teröristler karmagansın. Мындай болбойт атганда. Коя тур окуптум мен бүтүп алайын. Эми мындай эзин алып. Сен деле биздин туугансың. Биз баарыбыз бир элбиз Аксын. Аксынын кулунда. Аксынын кулундарыбыз барбыз. Сени бөлөк бөтөн эмессиң. Сен деле биздин боорусуң. Улан деле биздин бир боорус. Уланды ким ошо жолу алып келди? Мына ошо алтын айттым мен. Мына кафени мен салып бергенмин керек болсо. Мен керек болсо кафени мен салып бергем. Мен алтын мен айтканым кылат деп шөкө. Жатқан жере тургузуп алып келген алтын шөке. Аялы билет. Аялы билет, аял айткан. Бизге айтып өткөн. Ошондо ошон үчүн бу жерде бул нерсеге калыстык керек. Сен калыс элдин адамы катары эзин ал. Бул маселеге түз карап, калыс чечип, сен бул маселе боюнча отурба бу жерде. Сен Кайры лазымбы,
Президентке кайры керек болсо. Бардык sen кайрылы. Акактылайны. Мен үчүн 6 менен жаналар бош жүрөт. Биякта жөнлө жүрүп жана элди ажырткан балдардан калып кой. Неге беде бараш Ошол үчүн мен өттүр мен аксакал түшүнөт. Аксалыга тартуугандар. Биз бөлөк бөтөнөбүз айттым. Айты, ынтымак кылайлы, элдешейле. Бир элбиз, бир журтпуз. Мына жанагы аксакал балдар айткандай базарыбыз бир, барыбыз бирбиз. Эртеңгиде мен Эзиналны көргөндө Эзиналны карап өтүшүм керек. Ошо да. Бул менин карап өтүшүм эмес да. Барыбыз бирбиз чу жердебиз. Бир жашайбыз, бир турабыз. Эртең учурашабыз. Урсук суу марака болот. Бирөөнүн башына иш түшөт. Дагы биресе болот. Куда чөп бугаларыбыз деп кой. Ат миң баспай деген жер биз баскан миң басат дейт. Ошон үчүн баары ошондойбуз. Эми мынау нерсени мына калыс чечилсин. Биз шуну талап кылабыз. Мен аксакалга тарайт. Калыс чечилсин. Кудайдын алдына таза боло берели. Мен Кудайга ишенген балам. Кудайдын алдына жүзүм таза. Азыр мына аксакал айтты. Өткөндөр кече сүйлөшкөнбүз. Мен өзүм сүйлөшкөнбүз. Ошо элдин атынан любой мындай ынтымакка жеңил жагына, оң жагына чечилген жагы мен даярмын деген. Кайсы дагы болсо да калыс катары. Мен эч жагына тартпаймын. Кече эле сүйлөшкөнбүз. Просто эми элдин арасында сөздөр боло берет. Сиз ушеде отурбай аракет кылышыңыз керек экен ошол жака. Туугандар, тергөө эми эле башталды. Эми уксаңыздар, тергөө болду. Башкалар эмнеге камалды? Башкалар эмне жүрөт? Башталды, тергөө айыл көп болот. Туугандар. Кутман жата береби анда. Эми ал ошо мыйзам чегинде каралат. Неге ал эле? Неге ал эле? Маселени эми көтөрүп атаңарбы? Эми барып жеткиребиз. Буту сеткен жерге, колу сеткен жерге айтабыз. Сиз эл топтоо боюнча өзүңүз сөз айтып, биз сүйлөшкөнбүз мына. Шерик болсо кайткан. Эми мындай кылайлы. Эзен алымында. Булар чечимди. Эзен алымында угуп тур. Мына сага болчу. Канча күн керек ушул маселени бир жан чечиш үчүн? Канча күн десен, жок мындай да. Сен кайрыласың, кимге айтасың, эмне кыласың? Ким эмне жооп болду? Ошону сен өзүң кайрылбайсың бир жерге. Аким катары. Ушулар кайрылбайсың. Эмне үчүн булар бош жүрөт? Эмне үчүн булар бош жүрөт? Тергөө. Угуп тур, эми ошону сен бир убакытта айт, ошол күнгө чейин дейт. Мен мыйзам чегине карап гана кайрылалам. Жок, мыйзам чегинде сен кайрыл. Деп айта алмайм. Мыйзам чегинде тегип бергиле. Калыс деп айта алам. Сен мындай дебейсиң. Сиз жанагы өткөндөгү жаза турган чечимдериңизди ырастаңыз. Ырастап мен берип койдум мына. Ошону ырастаңыз, анан ошону жеткизели. Мен өзүм аким катары айтайын айта турган жер бардыгын. Мыйзам чегинде карап, элдин талабына карап чыгып берели, мен айтамын. Кеч болуп кетет. Бардык жерге бүтүн жеткен жерге айта аламын. Бардык мыйзам чегинде карап бериле деп.